Assalamu алейкум урматтуу үйөрмандар. Сиздер менен спорт баяндамачы каналы 19 ноябрда орун алган Кыргызстан-Иран беттешинде биздин акшымкарлар 2-3 эсебинде жеңилип калды. Бирок бул беттеш Жоэл Кожону дагы бир баскычка көтөрдү деп айтсак болот. Бул чыгарылышта кыргыздын сыймыгы Кожо менен тааныштырып, ал тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кожо учурда 26 жашта. Ал 1998 жылдын 21 августунда Гананын Борбору Акра шаарында төрөлгөн. Ал аталган өлкөнүн жараны бүгүнкү күндө Кыргызстан курама командасынын чабуулчусу. Ошондой эле Самаркандтын Динамо клубу үчүн да ойнойт. Жоэл өз мекенинде Адон Тенг командасында ойногон. Кыргызстанга келгенге чейин Сейшел аралдары жана Руанда өлкөлөрүндө өз күчүн сынаган. 2018 жылы Оштун Алай клубуна өтүп, анын курамында сезондун жыйынтыгында 26 гол менен өлкө чемпионатынын бомбардири, ошондой эле вице чемпион болгон. Мындан тышкары Алай менен бирге Кыргызстандын кубогунун финалчысы. Ал АФК кубогунун оюндарына дагы катышкан. 2021 жылы Дордойго өткөн, бирок Бишкектик командада жүргөн учурда жаракат алып, андан кийин өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алган эмес. 2023 жылы Өзбекстандын 2 дивизионундагы Динамо Самарканд клубунда өткөн. Ал жылы Кожо өз командасынын мыкты бомбардири болуп, Динамону жогорку лигага алып чыккан. Быйылкы сезондо Кожо Супер лигада 22 оюн өткөрүп, 7 гол киргизген. Ал эми Динамо клубу 24 турдан кийин 29 упай чогултуп, мелдеш жадыбалында 8 орунда келе жатат. Жакында ал Ирандын Эстегдал клубуна өтүшү толук ыктымал. Бул тууралуу өзбекстандык журналисттер жазып чыгышкан. Эске салсак, ушул жылдын сентябрь айында Ирандын маалымат каражаттары кыргыз футболчусу Эстегдал клубу менен 2 жылдык келишим түзгөнүн жазып чыгышкан. Бирок Кожонун учурдагы командасы ирандык клуб менен трансфердин суммасы боюнча келише албагандыктан трансфер ишке ашпай калганы айтылган. Ал эми Динамо Самарканд клубу сезондун ортосунда старттык курамдагы оюнчуну сата албайбыз деп билдирүү тараткан. 2023 жылдын 18 майында ал Кыргызстандын улуттук курама командасына биринчи жолу чакырылган. Улуттук курама команда үчүн дебюттук оюнун былтыркы жылдын 16 июнунда Борбор Азия кубогунун алкагында өткөн Ирандын курама командасы менен болгон беттеште жасаган. 2023 жылдын сентябрь айында Кувейтке каршы достук беттеште Кожо алмашууга чыгып дубль жасап, акшумкарлардын катарындагы алгачкы голдорун киргизген. 2024 жылдын 25 январында Азия кубогунда Оман курама командасынын дарбазасына расмий беттештердеги биринчи голун киргизген. Ушул жылдын башында Тайпейдин дарбазасына хет-трик жасаган. Кызыктуу фактылар. Кыргыз ашканасынан жактырып ичкен тамагы шорпо. Германиялык трансфер маркет порталынын версиясы боюнча чабуулчунун баасы 450 000 евронду түзөт. Боюнун узундугу 174 сантиметр. Ал 2019 жылы Алай клубунда ойноп жүргөн кезинде Айзада аттуу кыргыз кызына үйлөнгөн. Алардын үлпөт тою ошол жылдын 20 октябрында Токмок шаарындагы тойканалардын биринде өткөн. Учурда Кожонун бир кызы бар. Эң популярдуу футболчу Instagram баракчасында 248 000 адам катталган. Кыргызстан улуттук курама командасы үчүн 23 беттеш өткөрүп 10 гол киргизген. Муну менен ал мыкты бомбардирлер тизмесинде люкстан ашып өтүп 3-орунга чыкты. Кожодон көбүрөөк гол киргизген 2 гана оюнчу калды. Алар 16 гол менен Мирлан Мурзаев жана 12 гол менен Антон Землянухин. Урматтуу достор, эгер видео жакса лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар.